Бүгін Toyota Avensis унаасын тест-драйв жана обзор кылып, ушундай Avensis алса болобу же болбойбу ошонун баардыгын айтып берем. Эфирде машина KG. Ассаламу алейкум. Элдин көбү Avensis Camry'ге жетпейт дешет экен. Ооба, мисалы Camry менен салыштырганда мунун өлчөмдөрү кичинекейирээк, айырмасы 1-2 сантиметр. Бирок башында Camry Америка үчүн жасалган. Анан Camry Европага келгенде Европанын эли Camry'ни анчалык жактырган эмес. Ошондуктан Toyota компаниясы Европа элине жага турган Camry жасап көрөлү дешти. Өлчөмдөрү кичинекейирээк, анан жүрүү бөлүгү кичине башкача настройка болгон. Мисалы, мунун жүрүү бөлүгүн Camry менен салыштырганда мунун турушу жолдо жакшыраак. Анан эң негизгиси жөнөкөй, ишенимдүү, анан тетиктери да арзан. Бирок албетте жаман жолдо көп айдасаңар, анда расходниктерди тез-тез алмаштырып турасыздар. Ал эми күйүүчү майдын чыгымы боюнча бортовой компьютер ар бир 100 чакырымга 13 литр күйүүчү майды сарптайт деп жазылып турат. Бул негизи жакшы чыгым менин оюмча. Ошентип анан Avensis чыкты. Европанын элине Avensis аябай жагып калды. Биринчи муундагы Avensis 97-жылы чыккан. Анан 97-жылдан баштап 2003-жылга чейин чыгарылган. Бул болсо Avensis'тин экинчи мууну. Булар 2003-2009 жылдары чыгарылган. Анан 2009-жылы Avensis'тин 3-чү мууну чыккан. Дал ошол 3-чү мууну 2018-жылы өндүрүштү бүткөн. Эмнеге десеңер, анткени Европага Camry кайрадан сатылып баштады. Ал эми булардын базар баасын азыр чогуу текшерип көрөлүм машина KG'ден. Мынакей, тандап койдум Toyota Avensis. Экинчи мууну рестайлингке чейин, анан рестайлинг. Жалпы 31 жарыя бар экен. Эң кымбаты $9800. Эң арзандары болсо, мынакей, эң арзаны 450 000 сом. Ал эми бул азыркы учурда сатылууда. 11 жыл бир колдо жүрүптүр. Мунун жарыясы мынакей, көрсөтүп берейин. Видеонун астына тиркемени кошуп коебуз, кааласаңар кирип, ээси менен байланышсаңар болот. Ушул Avensis'ке ар кандай кыймылдаткычтар коюлган. Мисалы, бензин кыймылдаткычтарын эске алсак, 1.6, 1.8, 2 литр жана 2.4 литр бензин кыймылдаткычтары. Ал эми дизель моторлору да бар, 2 жана 2.2 литр дизель менен жүргөн моторлору. Биздин учурда 1.8 литр 129 аттын күч менен. Ал эми жүрүк отормолордо ар кандай жүрүк отормолор болгон. 4 жана 5 баскычтуу автомат, 5 жана 6 баскычтуу механикалык жүрүк отормосу. Биздин учурда 4 баскычтуу автомат турат. Эгерде интернеттен окуп блогерлердин обзорлорун көрсөңөр, көпчүлүк элдер 2 литр бензин кыймылдаткычтарын мактайт экен. Бирок мен андай ой пикирге макул эмесмин. Эмнеге десеңер, азыр түшүндүрүп берем. Азыр аябай көп техникалык маалымат болот, ошондуктан жакшылап угуп турула сурунучу. Ушул Avensis'ке 2005-жылга чейин 1.8 мотордун эски версиясын жактырышпайт экен элдер. Эмнеге десеңер, анткени конструктивдүү көйгөйү болгон. Майды жейт, анан одноразовый деп коюшат экен орус тилинде. Ошол конструктивдүү көйгөй начар маслосъем. Демек, кыймылдаткычтын ичиндеги майдын дренаждары кичинекей болуп, бир нерсе тыгыла берет эле. Тыгылганда майдын циркуляциясы начар болуп, кыймылдаткычтын поршендеринин шакектери бат эле износ болуп, анан жалпы кыймылдаткыч майды жеп баштачу. Бирок 2005-жылы бул көйгөйдү инженерлер чечип коюшту. Ошондуктан 2005-жылдан баштап 1.8 моторлору бышык, анан ишенимдүү болуп эсептелет. Майды алар жебейт. Ал эми бул Avensis'терге коюлган 2 жана 2.4 моторлору кызыктуураак. Эмнеге десеңер, анткени алар Camry'ге да коюлат. Camry'ге да коюлса, анда болду, ишенимдүү деп койсок болот деп ойлойсуңар. Жок, ал андай эмес. Анткени биринчиден Camry Америка үчүн жасалган. Avensis Европа үчүн жасалган. Америкада унаалар евро нормаларга баш ийишпейт. Ал эми Европада унаалар евро нормаларга баш ийиш үчүн кыймылдаткычтар кичине башкача жасалат. Ошондуктан ушул Avensis'терге коюлган 2 жана 2.4 моторлору непосредственный впрыск менен келет. Непосредственный впрыск ал эмне өзү? Жөнөкөй моторлордо форсункалар бензинди пустой коллекторго чачса, непосредственный впрыск моторлордо форсункалар бензинди күйүүчү камеранын ичине чачат. Демек, непосредственный впрыск болгондо башкача түрүндөгү форсункалар жана ТНВД коюлат. ТНВД ал топливный насос высокого давления. Анан ошол бензин моторлоруна коюлган ТНВД сапаттуу бензинди же болбосо атайын майлай турган присадкаларды талап кылат. Өзүңөр билесиңер, Кыргызстанда сапатсыз бензин көп. Анан кокустан сапатсыз бензин ТНВДнын ичине тийип калса, ошол сапатсыз бензиндин ичиндеги сера ТНВДни чийип баштайт ичинен. Анан стружка пайда болуп баштайт. Андан кийин ошол стружка топливный рампа аркылуу форсункаларга жетет. Форсункаларда атайын запорный механизм бар. Мындайча айтканда клапан. Анан ошол стружка клапанды ачык калтырат.
ачык калтырганда, мисалы силер машинаны айдап келдиңер, анан кыймылдаткычты өчүргөндөн кийин ошол топливный рампада калган бензин топливный рампа аркылуу форсункаларга барып, ачык форсункалар аркылуу кыймылдаткычтын ичине кирет. Киргенде май менен бензин аралашып кетет. Май менен бензин аралашканда жалпы кыймылдаткычтын ресурсу төмөндөйт. Аягында анан магазинге же кудай бергенге барып контрактный мотор издеп баштайсыңар. Андан тышкары непосредственный впрыск моторлорунда EGR клапаны болот. Ошол EGR клапан сапатсыз бензиндин айынан кээде жабылып калышы мүмкүн. Жабылып калганда кыймылдаткычтын аппараттору начар иштеп, жалпы тартышы да начар болуп калат. Ошондуктан өзүңөргө ушундай Avensis издеп жатсаңар, анда эң сонун вариант бул рестайлинг 1.8 мотор менен. Ооба, тартышы начар, анан топтомунда кичине начар болот. Бирок баш оору азыраак болот. Ал эми рестайлингке чейин 1.8 мотор же 2 жана 2.4 бензин моторлорун алсаңар, анда жакшылап диагностика кылып туруп, анан алгыла. Avensis'тин тышкы дизайны мындай чоң аталар үчүн жасалган япошка деп ойлошот экен кээ бир адамдар. Бирок менин оюмча, эгерде буга тонировка чаптап, жакшы дискаларды салып, чернительден берип койсоңор, анда тышкы көрүнүшү өзгөчө мыкты болуп калат. Ошондуктан тышкы дизайны эч сөз жок. Бул Avensis 2006-жылы чыккан, ошондуктан эч кандай Bluetooth деген нерсе жок. Радиосу жөнөкөй. Бир гана радио, CD диск же болбосо кассета уксаңар болот. Үстүндө ушундай бортовой компьютер бар. Бул күйүүчү майдын чыгымын жана башка керектүү маалыматын силерге көрсөтөт. Бул жагында бөтөлкө кармагычы, анан арткы терезенин жылыткычы, 2 аймактык климат контроль, рулунда ушундай аудио системаны башкара турган баскычтары, толук электропакет, демек терезелерди жана күзгүлөрдү баскычтары менен башкарсаңар болот. Жалпы салондун эргономикасы жакшы, кенең, артында деле орун көп. Арткы жүргүнчүлөр чоң жолдо кыйналбай эле кете берет. Ал эми жүк салгычтын өлчөмдөрү чоң. Бул жакка көп нерсе батат. Негизи булардын 3 аргандай варианттары болот. Седан, лифтбек, анан универсал. Седан менен лифтбектин айырмасы эмне? Лифтбекте жүк салгычтын капагы терезеси менен чогуу ачылат. Ал эми седанда бир гана ушул жери ачылат. Өлчөмдөрү плюс-минус бирдей эле. Ал эми универсалдын өлчөмдөрү бир топ чоңураак булардан. Өз баасын эске алганда бул өтө ыңгайлуу, аябай сонуна. Үй бүлөмдө дал ушундай лифтбек түрүндөгү Avensis 3-4 жыл болгон, эч бузулбай жакшы кызмат кылып жүргөн. Анан булардын бир гана маселеси, жакшы абалындагы Avensis табыш кыйын. Жакшысын тапсаңар, анда 5-6 жыл коркпостон айдап жүрө бересиңер. Ошол силер менен машина кейжи биздин каналыбызга катталып коюла, силер үчүн дагы кызыктуу обзорлорду тартып турабыз. Барыңарга ассаламу алейкум.